Саламатсыздарбы, бул саатта биз өлкөнүн экономикасына салым кошуп, жарандарды жумуш орундары менен камсыздаган ишкер чөйрөнүн иши туурасында кеп курабыз. Анткени мамлекеттик саясат ишкерлерди колдоого айрыкча көңүл бурууда. Бул багытта президент январь айында ишкерлерди колдоо чаралары тууралуу жарлык чыгарса, ушул айдын башында кол коюлган жарлыктын дагы бири ишкерлерди коргоого багытталды. Ишкерлер менен инвесторлорду коргоо чаралары туурасында эл аралык ишкерлер кеңешинин эксперти Жанабил Давлетбаев менен түз эфирде баарлашабыз. Жанабил, арыбаңыз, студияга кош келдиңиз. Күч түзүмдөрүнүн фискалдык органдарынын текшерүүсүнө бөгөт коюлушу керек. Жарлыктын негизги максаты мына ушуну колдойт. Сиз кандай пикирдесиз? Ошол президент чыгарган жарлык ишкерлердин ийгилигине жол ачып береби? Негизи ооба бул жарлыкты колдойбуз. Негизи ошол текшерүү, мыйзамсыз текшерүүлөр бул көп жылдан бери талкууланып келген көйгөй. Сиз билгендей, ушул жарлыкта деле айтып жатат, 2016-дан бери бизде мораторий бар кээ бир текшерүүлөргө. Андан тышкары өкмөттүн токтому менен ошол коргоо органдары тарабынан текшерүү болбосун. Бизде атайын өзүнүн органдар бар, мамлекеттик органдар, ошолор деле текшерсин, коргоо органдары текшербесин деген өзүнчө мораторий болгон. Анан бул жарлык президенттин алдында болуп, ушул токтомдор, өкмөттүн токтомдору ишке ашсын деген буйрукту дагы ичинде камтыйт. Ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылууда көп учурда бул маанилүү роль ойнойт да. Президент өткөн аптада бизнес акыйкатчы менен жолукканда дагы мына ушул маселенин тегерегинде пикир алмашылды. Коопсуздугу демекчи, айрым учурда ишкерлерде мындай бир ой бар, бизнесимди тартып алабы деген бир ой менен, ушундай ача пикир менен ишкерлигин мындай бир толук кандуу, бир натыйжалуу жүргүзө албай келген учурлар болот да. Мындай учурда мамлекет тараптан кандай колдоо болуш керек деп ойлойсуз? Сиз айткан көйгөй чын эле бар. Азыркы учурда ири ишкерлер гана эмес, мына жеке майда ишкерлер деле коркот. Ушул мен бизнес ачып өнүктүрсөм, эртең бирөө келип мени мыйзамсыз түрдө же мыйзамдуу кылып, же мыйзамсыз түрдө тартып алса эмне болот деп коркунуч бар. Бул жерде биринчиден сөзсүз түрдө ушул кепилдик, мамлекет тарабынан кепилдик. Бул мыйзамдардын ишке ашуусу, так аткарылуусу. Мисалы, эгер мыйзамсыз иш болсо, ошону чектөө президент баягы бийлик тарабынан. Экинчиси бул мындай ири ишканаларды, бюджетке чоң салымы көп ишканалар болсо, ошолорду кандай бир өзүнө алып, өзү көзөмөлдөө, жеке атайын көзөмөлдөсү, орусча ручное управление деп коет. Бул ошол ар бир өз көзөмөлүнө алып, көйгөйлөр болсо эрте чечип, ошондой бир нече ушундай иш-чаралар бар. Бирок башкаларын талкуулап кетсе көп негизи маселелер бар да ошол боюнча. Ошол эле ОПГ деп коебуз, ошолордун дагы кээ бир учурда биз ошол региондорду кыдырып жүргөндө көбүнчөсү айтат. Мисалы, ошолор деле көп тартып кетет. Мамлекет тарабынан эч кандай мындай жардам жок, коркобуз дейт, ошондой да болот. Мисалы көйгөйлөр. Мына ушул жарлыктын алкагында сиз жогорудагы атаган жагымсыз факторлордон арылууга мүмкүнбү? Ушул жарлыктын негизинде негизи президент жарлыкты чыгарып атат, мамлекет башчы өз көзөмөлүнө алып, мына чет элден келген инвесторлорго дагы, өлкө ичиндеги ишкерлерге дагы жагымдуу шарттарды түзүп берем жана толук кепилдик берем деп атат да. Албетте, ушул жарлык чыккандан кийин кандай бир мындай ишеним бар. Бирок ошол эле учурда азыркы болуп жаткан процесстерди ошолордун көбүнчөсүн токтотуп, анан көп учурда кандай бир коргоодон эмес, колдоого дагы өтүш керек да. Мисалы, мамлекеттин жөнгө салуусу эмнеде? Биринчиден ошол кандай бир тоскоолдуктар болсо ошолорду жоюу, экинчиси кандай бир колдоого иш-чаралар көрүү. Мисалы, ошол эле льготный кредиттерди же баягы пандемияда жана саясий октябрда болгон окуяларга караштуу кандай бир мисалы салыктардан бошоп берүү
ошол эле жардам бермек да, же башка төлөмдөрдөн мисалы. Ошондой бир колдоо иш-чаралар албетте бизнес күтөт да ошондой. Бул учурда практика көрсөткөндөй көпчүлүк учурда ишкерлер, бизнесмендер ушул фискалдык органдардын ашыкча текшерүүлөрүнөн жапа чегип келишкен деп биз айтып атабыз да. Ушул коомчулукка, ачыкка бизнес өкүлдөрү, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү эмне үчүн мындай ачыкка чыгып, мына ушундай мыйзамсыз текшерүүлөр болуп жатат, же күч түзүмдөр тарабынан ушундай кысымдар болуп жатат деп мындай бир көпчүлүк учурда айтылган жок. Негизи айтылып келет көп учурда ушундай. Эми балким мамлекеттик деңгээлге чыкпастыр бул, бирок мисалы ар бир өрөөндө ошондой бир кандай текшерүүлөрдү болуп келатат. Кээ бир учурларда ошо бизде ишкерлер бизге кайрылышат, бир күндө 4 допроска алып келем дейт мисалычы. Ошондо көйгөйлөр болсун дейт. Бир ишкерлер айтат мисалы бир күндө бир нече текшерүүчү органдар бир келип алат. Ар бирөөсүнө ар бир документтерге ишибиз токтойт дейт мисалычы. Ошону дагы көзөмөлгө деп айтып келишет бизге. Биз дагы бул көйгөйлөрдү ошол өкмөттүн алдындагы кандай бир площадкалар, аянтчалар бар. Президенттин алдында, жогорку кеңештин алдындагы аянтчалар бар. Бизнес менен өкмөттүн баягы мамиле түзүү аянтчалары. Ошол жерде биз дагы ошолорду көтөрүп келебиз. Аянтча мамиле түзүү демекчи, мына премьер-министр дагы өткөн айдын 21-inde ушул ишкерлер менен бизнесмендер менен жолугуп тет-а-тет баарлашып, кандай сунушуңар, идеяңар бар? Айткыла, колдоо көрсөтөлү, кандай көйгөйлөргө, маселелерге туш болуп жатасыңар, чогуу чечели деген сыяктуу өңүттө баарлашып болду да. Премьер-министр жөн гана баарлашып койбостон, ушул ай сайын ар бир жолугушуунун жыйынтыгын чыгарып туралды атат. Мына ушул сыяктуу баарлашуулар буга чейин да болуп келген да, өкмөт тарабынан, бирок жыйынтыгын, жемишин ишкерлер көрө алган жок. Бул жолкусуна кандай үмүт артып турасыздар? Эгер биз акыркы ушул экономикалык реформа кеңеши деген бар, өкмөттүн аралыгындагы, ошо боюнча жыйынтык болду. Биз ошол жыйынтыкта өзгөчө айтып кеттик. Ошол биз ага чейин берген сунуштар көбүнчөсү өттү деп. Мисалы ошол эле кылмыш жаза кодексине, кылмыш процессуалдык кодексине бир нече өзгөрүүлөрдү биз сунуштаганбыз. Ошол сунуштар бир гана ошо өкмөттө талкуулоо болбой, ушул эле акыркы жарлыкта дагы өзүнүн ордун алды. Эгер биз карап чыктык, биздин ошо көп сунуштарыбыз ушул жерге бекитилиптир. Мисалы ошол эле эки ишкердин арасындагы жеке жарандык мамилелердин себебинен бир ишкерди мисалы кылмыш ишин козгоп коет. Ошондой бул мыйзамсыз болот. Айрым учурда аброюна шек келет. Ооба, кээ бирде кылмыш иши бүтө электе эле ушундай башкача көрсөтөт, массалык маалыматтарга маалымат тарап кетет. Бул бизнесменге бул аябай аброюна шек келтирип, бизнесине баягы доо келтирет. Жана бил дагы бир маанилүүсү бул мыйзамдардын туруктуулугу да. Мына азыр өлкө чоң өзгөрүүнүн алдында турат. Конституциялык реформа деп атабыз. Ушул кандай мыйзамдар бизнестин, ишкерлердин мындай бир ишин алдыга жылдырууга өбөлгө түзөт? Сиз юрист катары мыйзам жагын айтсаңыз. Биринчиден көп учурда айтып келет, бизге жаңы мыйзам деле кереги жок. Азыркы иштеп келаткан мыйзамдардын иштесе эле, ошолорду эле аткарылса бизге жетиштүү деген дагы ой пикир бар. Көп учурда чынында мисалы ошол эле жарлыкта айтылып жатат. 2016-жылы жарлык чыккан, көзөмөлдү токтоткула, мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтоткула деп 2018 чыккан. Андан кийин дагы бир нече мыйзамдар чыккан, бирок ишине алып ашырылган жок. Ооба дейли деп мындай кандай неме берилет дагы, анан бир четинен унутулуп калат. Ошол азыркы учурда ушул баягы акыркы абалга карата көп ишкерлер ошо мамлекет тарабынан кандай бир тоскоолдорду алуу мыйзамдарын күтүп жатышат. Ошол эле мисалы кандай бир мамлекет менен мамилелер көп да. Мисалы ошол эле мамлекеттик услугаларды алуу, же лицензияларды алуу, же текшерүүлөр болот, же кандай бир жаңы чөйрө ачылса ошол жерге кандай бир льготалар керек болот. Ошолордо мыйзамда ошол каралса ошолор
жардам бермек да иштерге. Азыр эми кайсы сфераны мисал келтирем деп ойлоп жатам, бирок жалпы эле бүт сфераларда бул ошо керек да, жалпы эле экономика тармагында. Эл аралык ишкерлер кеңеши өлкөдөгү бир катар бизнес ассоциациялар менен дагы тыгыз кызматташат да. Эми ар тарабынан көйгөй жаралабы, ийгилик жаралабы мен уруксат болсо окуп кетейин. Жеке ишкерлер ассоциациясы, Кыргызстандын ишкерлер бирдиги бар, Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы бар, улуттук бизнес ассоциациялар альянсы, банктар бирлиги, Кыргыз туроператорлор ассоциациясы жана санай берсек көптөгөн бизнес ассоциациялар менен тыгыз кызматташасыздар. Ушул кызматташуу дегендин, байланышуу дегендин жардамы кандай? Бири-бириңиздерге, ишкерлердин бири-бирини мындай колдоп кетүүгө, буттан тургузууга? Көбүнчөсү ушундай чоң ири маселелер. Ошол эле пандемия учурунда ушул сиз атап кеткен бизнес ассоциациялар биригип, ошо өкмөткө кайрылуу кылышкан. Ошол эле баягы саясий октябрда болгон окуяларда деле биригишип, ошонун өзүнүн пикирин айткан. Мисалы, бизге деген азыркы учурда туруктуулук керек, өкмөттүн стабилдүүлүгү керек, бизге эртерээк өкмөттү бекитип бергиле, техническое правительство болчу эле. Ошол боюнча пандемия учурунда мисалы ошол баягы чектөөлөр болду территориально, ошондо бизге ишкерлерди тийбегиле, там жанакы азык түлүктөрдөн башка, аптекалардан башка эчтеке иштебей калып атат. Көп жерлерде ошондо көйгөйлөр пайда болуп, ошондо ушул ассоциациялар баары биригип өзүнүн баягы оюн пикирин айткан да. Ошол эле ассоциациялар башка ошол жанакы аянтчаларда өзүнүн пикирин айтып иштеп келишет. Жана бир катар долбоорлордо дагы тыгыз. Ар бир ассоциациянын өзүнүн кандай бир багыттары бар. Бирок жалпы Кыргызстанга караштуу болгон көйгөйлөр болгондо багыты бир болуп атпайбы? Ишкерлик, экономиканы көтөрүү. Жанабил мырза, көпчүлүк учурда ошол ишкерлердин ишинин алдыга жылуусуна карапайым калк элдин дагы мындай бир ошол ишкерлерге болгон колдоосу, ишкерлерге болгон сый мамилеси, урматы деп коелучу, маанилүү да. Анткени сиз мынакей октябрь окуяларындагы жана башка бир саясий олку-солку мезгилдерди мисал кылып атасыз. Ошондой учурда кайсыл бир ишкердин бизнесин өрттөп салуу же болбосо жыдытуу, жок кылуу айрым учурда баягы бул ишкерлик кылат, акчасы көп деген учурда мындай элде пикир да калыптанып калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр биз телекөрүүчүлөргө, элге бир маалымат берсек, ишкерлерге мамлекет колдоо жана коргоо түзүп, шарт түзүп берейин деп атат. Ишкерлер ооба жумуш орундары менен камсыз кылат, экономиканы көтөрүүгө салым кошуп жатат. Дагы элге кандай пайдасы бар? Ушул эл менен ишкерлердин дагы бир маданиятын телекөрүүчүлөргө туура жеткирсек деп атабыз да, ортосунда байланыш. Биринчи ошол мамлекеттин бюджетин толуктоо. Эң негизгиси эмес, эми бирок ошол баягы пайдасы, социалдык пайдасы ошол мамлекеттик бюджеттин толуктоо. Сиз эле айтып кеткен орундарды берүү. Баарыбыз эле баягы пособие, пенсияларды карап күтө бербей, ошол башка иш орундары болсо ошого иштөө. Көп мигранттар бар мисалы. Ошону эле кайта кайтарып биздин ушул өлкөбүздө иштөө боюнча багыттар болуш керек. Ошол эле кызык окуя бизде жайында пандемия болгондо ишкерлердин көбүнчөсү жардам берди да. Көбүнчөсү мамлекет кандай бир токтоп туруп калды го. Ошондо көп айылдарда болобу, шаарда болобу, көп жерден ошо ишкерлер жардам беришти. Ишкерлер жанакы акчасын салымын кошту, СИЗ маскаларын, тамак ашын жеткирип беришти. Ошол эле окуя унутулду дагы октябрда, анан кайта эле ошо ишкерлерди кайта жек көрүп, ошондой бир кандай өрттөп эме болду да. Ошол эле мындай кызык окуя болот. Негизи сурап келсең баары эле түшүнөт. Ишкерлик керек, иш орун керек, налог төлөш керек, акча керек. Бирок мындай кандай бир мыйзамсыз окуялар болуп же беспорядок деп коебуз болгондо, анан кайта эле ошо биринчи ошо ишкерлер. Эми бара-бара эл арасында дагы ушул ишкерлерди колдоо маданияты өсөт деп биз ишенели. Дагы бир маанилүүсү, конституциялык реформадан кийин инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин макамы көтөрүлүп, ал бир гана чет элден келген инвесторлорду коргоо жана аларды инвестицияларды тартуу менен гана эмес, биздин өлкө ичиндеги ишкерлерди колдоо менен дагы алектенерин айтты да. Ушул агенттиктин макамынын көтөрүлүшү дагы ишкерлерге кандайдыр бир жол ачып береби? Бул жаңылык сизде кандай кылат? Ооба, бул боюнча эми азыр ишке ашканда көрөбүз го кандай практика түрүндө кандай болот. Негизи ар бир инвестор кайсы бир мамлекетке келгенде
ал билиш керек, ким менен сүйлөшүүлөр жүрүш керек, ким менен келишим түзүш керек, ким ага кепилдик берет депчи. Ошол тараптан бизде мамлекет катары бир кайсы бир орган же бир кайсы бир мекеме болуш керек. Мисалы келип сүйлөшүү, мындай айтканда приемный болуш керек да, орусча айтканда. Биздин ушул Кыргызстан офис болсо, офистин приемный болуш керек. Ошол жерге барып, сиз сураганга, билгенге жана ким менен ошо келишим түзө алабыз деген бир мекеме керек. Анан азыркы агенттик сиз айтып атасыз, ошол балким ишке ашырабы же кандай болот, эми алда көрөбүз го, кандай болот. Негизи бирок ошондой кандай бир талап бар да. Ишкерлердин укугун коргогон юрист катары, эксперт катары сиз дагы кандай колдоолорду күтөсүз? Мамлекет азыр мына чоң өзгөрүүнүн астында турат деп атабыз. Ушул багытта дагы кандай өзгөрүүлөр болсо деп турасыз? Өзүңүз айткандай жарыктын чыгышы үмүт арттырат. Ооба. Эми биз сиз менен талкуулоо кылган темалардан тышкары бул балким жанакындай жөнөкөйлөтүү электрондук системаларды киргизүү. Мисалы мен дагы жеке ишкер болуп иштейм, алектенем. Мисалы мен салык кызматына 2 жыл 3 жыл бара элекмин. Мурун квартал сайын барып эле, алар көзүн карап эле ушу настроениесин карачубуз да. Азыр уже электрондук кабинет бар, мен ага салык кызматы каякта экенин, ким экенин да билбейм кураттар, мисалы. Ошондой. Бул дагы көптөгөн факторлорду жөөт да. Жакшы мисал да. Сизге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңизге сала кетели, ишкерлер мамлекеттен кандай колдоо табат, кандай коргоого муктаж, президенттин жарлыгынын алкагында биз эл аралык ишкерлер кеңешинин эксперти Жанабил Давлетбаев менен түз эфирде маек курдук. Саламатта калыңыздар.